Юрий Бавков Жанетанын ичкенин, эркектер менен жүргөнүн билип, Денис чыдабай үйдөн чыгып кетти дейт. Буга чейин биздин редакция жарашыктуу түгөйлөр Денис жана Жанета Бавковалар ажырашып, эки ажырым жолго түшкөндөрү тууралуу жазып чыккан. Андан көп өтпөй Ырчайымдын кайнатасы Юрий Бавков бул окуя боюнча өзүнүн ой-пикирин социалдык баракчасына бөлүштү. Я терпел до последнего, насколько этот человек Жанета. Элдин баары билет Жанетанын ичкенин, эркектер менен жүргөнүн, анын баарын апасы да көргөн. Азыр болсо Денисти жамандап жатат. Денис балдарына үйүн калтырып кетти, жардамын көрсөтүп жүрөт дейт ал. Күндө Жанетанын мастыгын көрүп чыдабай үйдөн чыгып кетти. Ошол гана эмес, 2015-жылы фестивалда мас болуп бузучу салганда да артисттер күбө болгон. Кылыктарын баарын айтсак барак жетпейт, аны баары эле билет. Мейлеме, эми ачыкка чыгалы деп жазып чыкты ал. Бир мезгилде сехы деп ырдап жүргөн ырчы Арман бойдокчулук менен коштошту. Буга чейин ырчы мырза чыгармачылыктан угуп алып Москва шаарында эмгектенип келген. Өз мекенине кайткан соң ырчы мырза бир нече рэп ырчыларына менеджерлик кылуу менен өз сүйүктүүсү Роза аттуу сулууга баш кошуп жатыптыр. Биз эмнедейбиз? Арман куш бууң бек болсун. Маалымат булагы Назар Ньюс сайты. Азыркы тапта НТС телеканалында алып баруучулук кызматты аркалап жаткан Ырчайым Асель Кадырбекованын иши оңунан чыкпай төңдү. Себеби телеканалдын ички мыйзамдарына баш ийбей, кесиптештердин арасында өзүн жылдыз сезген Асель айым «Мой статус не позволяет» деген үчүн анын үстүнөн эфирден алып тууралуу башчылыкка арыз түшкөнү бизге маалым болду. Бул коллектив болуп эмгектенген соң бири-бирине буйрутма берүү, ар бир иште болоорун билбеген Ырчайымдын статусу кандай экенин кесиптештери билбеген соң биз да биле албадык. Анын алдыдагы таңшуула бирөөсүнүн алып баруучуларынын жаңыланган курамынан көрө алмакчыбыз. Маалымат булагы Назар Ньюс сайты.